Кезек эми 11 каналынын комментарий түрмөгүндө алдыда жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин тегерегинде сөз болот. Учурда бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынып, аны колдогондор жана каршы чыккандар дагы көп болду. Биз менен ОДО каналдын редактору Элеонора Сагындык кызы. Элеонора, саламатсызбы? Сөз сизде. Ооба, Айгерим, учурда Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси күндөмүндөгү эң башкы темалардан кала берүүдө. Айталы, бүгүн эле бир катар укук коргоочулар Жогорку Кеңеш депутаттарына кайрылуу менен чыгышты. Анда укук коргоочулар бул мыйзам долбоору демократияны муунтат жана сөз эркиндигине, ошондой эле жарандардын эркин маалымат алуу укугуна шек келтирет деген ойлорун айтышты. Ысымдарын атай кетсем, бул жарандык активисттер Динара Шарахонова, алардын арасында укук коргоочулар Бурул Макенбаева дагы бар. Мындан тышкары журналист Нарынайып баш болуп, бул мыйзамга каршы кол топтоого киришти. Бирок ошол эле убакта мыйзамдын авторлору мындай кенелерге макул эмес. Алардын айтымдарында бул эриде Кыргызстандагы маалымат коопсуздугун шарттап берүүгө, маалымат коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбоору деп жатышат. Негизи мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр? Албетте, бул мыйзам долбоорун таржымалоо тууралуу айта кетсем, бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште 4 депутат демилгелеп жатышат. Алардын фракцияларын атай кетейин. Бул Республика Ата журт фракциясы жана учурда бийликтеги социал-демократтар фракциясынан өкүлдөр, депутаттар. Алардын айтымдарында жолсо алар сунуштап жаткан негизги өзгөртүүлөр бул Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарын кыргыз жарандары гана негиздей алат жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын кожоюндары катары Кыргызстанда каталган мамлекеттик органдар, юридикалык тараптар жана саясий уюмдар гана боло алышат. Мындан тышкары жашы 18-ге чыга элек адамдар, буга чейин ишмердүүлүгүнө тыюу салынган саясий уюмдар, же болбосо кыргыз болуп туруп эле бирок башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргыздар массалык маалымат каражаттарынын түптөгү укуктары жок. Дагы бир бул мыйзамдагы эң маанилүү нерсе бул сырттан каржыланган массалык маалымат каражаттарынын бюджети, сырттан келе турган акча 20%дан ашпашы шарт. Ал эми медиа эксперттердин пикирлери кандай болууда бул боюнча? Ооба, укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер эле катары эксперттер дагы бул маселеде эки жаатка бөлүндү десек болот. Алардын айрымдары бул мыйзам долбооруна каршы. Айталы, Кыргызстанда иш алып барган Медиа Полиси институтунун эксперттери бул мыйзам долбоору боюнча мындай оюн айтышты. Алардын айтымдарында бул мыйзам долбоору Орусияда кабыл алынган ушул массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдын толук болбосо дагы жартылай көчүрмөсү болуп чыкканын иликтеп чыгышкан. Мындан тышкары бул институттун эксперттери мыйзамдын авторлору айтып жаткан айрым маалыматтар чындыкка туура келбейт деп айтышты. Айталы, мыйзам авторлору ушундай чара массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр Европанын айрым өлкөлөрүнө киргизилген жана иштейт деп айтышкан. Алардын ал эми эксперттер болсо бул айтылгандарды четке чыгарып жатышат. Алардын айтымдарында бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европанын баардыгы эмес, ошондо да айрым өлкөлөрүндө ушундай демилгелер болгон, бирок учурда мындай чектөөлөр иштебейт деп жатышат. Ооба, дагы башка да пикирдегилер бар. Алардын айтымдарында бул мыйзам долбоору менен депутаттар кайсы бир конкреттүү массалык маалымат каражаттарын бутага алып, же болбосо атайлап сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып жатышкан жери жок. Эгерде андайынан ала турган болсок, бул мыйзам долбоорундагы чектөөлөргө ошондой эле Кыргызстанда иш алып барган жана айрым адамдардын баамында орусиячыл деп эсептелген ошондой эле Спутник медиасы да кирип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан алар бул нерседе ашыкча саясат издебей жана саясий боек бербей эле койсо болот деген ойлор менен бөлүшүп жатышат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстанда бул массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам 1993-жылдан бери иштеп келет. Рахмат айтам сизге. Парламентте жалпыга маалымдоо каражаттары туурасындагы мыйзамдын талкууланышы боюнча Элеонора Сагындык кызы маалымат берди. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.